Вызывайте, вам это надо, вызывайте. Ну вообще туура эмес, кыргыз адам мындай кылбайт аттын башынчы. Канча ташып жатат, президент көрөт, анан ошо энди жабат. Ошонун сасыгы мына 10 жылдан бери элди улантып атат. Сасыган үчүн келип атабыз, биз эмне жыргаганыбыздан келип атпырбызбы? Ким дейт муну? Бизге бирдеке жасап келет экен да, значит, эмне жасайт мындан? Эчтеке жыты жок. Тетинде станоктон өткөрүп анан тери чыгат да бейне. Бул жерде жетти, мен айтып сиздерге жеткире албайм. При чем тут очистной? Биз азыр Бишкектин борборунан 20 мүнөт аралыкта жайгашкан Үмүт жаңы конушунда турабыз. Мына менин оң тарабымда Үмүттүн тургундары, бул жакта дээрлик 1000ден ашык түтүн жашайт. Ал эми сол тарабымда малдын терисин, ичегисин иштеткен бир нече завод, фабрикалар бар. Үмүттүн тургундарынын айтымында бул фабрикалар малдын терисин ар кандай химикалык заттар менен аралаштырып иштетет. Мына бул жерде турганда дагы оор химиялык жытты сезсеңиз болот, бизге дагы сезилип жатат. Бул негизи бул жыт ушул тараптан келүүдө. Тургундардын айтымында мына ушундай абанын сапатынын начардыгынан, химиялык жыттан улам ар бир экинчи үйдө онкологиялык жактан өпкө ооруларынан жабыркаган кичинекей балдар дагы, чоңдор дагы бар экен. Алар бизге жогору жактагыларга үнү жетпей жатканын, мекемелер тиешелүү чараларды көрбөй жатканын айтып арызданышууда. Биз бүгүн Үмүт конушунун тургундарынын үнүн чагылдырабыз. Сиз медиа хабты көрүп баштадыңыз. Менин аты жөнүм Асель Шамилова. Биз менен бирге болуңуз. Саламатсызбы, жакшысызбы? Жакшы. Кимдер бар бул жерде, байке? Келген жок да. Алардын эмесин коргоп келген жок эч ким келген жок. Тамакташар жок азыр. Бул жерде ошондо тери заводу бар экен. Тери завод бар. Биягында мал базары бар, бойнуйлар бар. Ошол эми башында мына клей заводу бар экен. Мал базарды ладно, азыр 1 айдан бери жабышты. Мал базарды жапканга жараша башкасында жабышсын да баарына бирдей карашыбыз керек да, биактагылар. Бирдей баарына бирдей болуш керек. Мал базарды эмнеге жаптык дешти? Мал базар мына шаарга карап атасыңар, Үмүт уже Первомайскийге карап атат. Шаарга карадык, мындан ары мал базардар шаар шыртында болуш керек деп атат. Ладно, ансына биз кошулдук, жапкыла дедик. Мал базарды жаап беришти. Бирок мал базарда хуже кожзавод болуп атат бизде, самый главный кожзавод. Терин иштеткен ал болгон кислота менен иштетет, анын баарын өзүбүз билебиз. Мына балдар өзүлөрү айтып атат, аллергия болуп атабыз. Ар кандай мына актив эжелер ошондайынан өтүп кеткен учурлар болду. Бизден сураныч, ушуну эртерээк чечип, эртерээк жаап беришсин. Улар улам сурауун жылдырып атат. Акыркысы 1-март деди эле, мына 1-март болгон жок. Эми 1-май деп атат. Дагы ушинтип жылдан жылга эле созулуп атат да мунун эмеси. Бул маселелер боюнча каяктарга кайрылдыңыздар? Биздин активисттер баардыгына кайрылышты. Ошол эле мына министерствога жанагы экотеңинспекцияга кайрылды, алар да келген, телевидениялар келди, санапит келген. Ошо санапиттин кишиси даже ичине түшүп бире алган жок, ошонун сасыгыначы машинеге отуруп алып, мен актыны мояктан эле түшөм дегенде биздин активисттер ичине кирип жаздырып кетишкен. Бирок до сих пор ошол экотеңинспекциянын да санапиттин дагы немеси жок. До сих пор эч результат берген жок алар. А сиздерде могу конушта кызыл китеп алгансыздар, барбы? Бар жашап атасыздар. Жашап атабыз. Болгону биздин эң жаман нерсе ушу жыт болуп атат да. Бул жыттан клей завод бар экен, берде жаш балдарыбыз ооруп жатат. Улуу аксакалдарыбыз чынын айтып алды, каза болуп калды, мындай айткандачы. Ушу элден суранат элек, чоңдордон. Кел ушуну жаап берсеңиздер. Биздин суранычыбыз ушул. Чоңдордон 1,5 келдиби? Келип эле кетип атат. Дайыны жок. Эми бул мен 2014 иштегем. Анан чындыгында келгенде азыр менде перчатка кийсең иштейсиң. Случайно перчаткаң айрылып жатса, маякта болгон химикаттын баары иштейт да. Жанагы тери, болгон букалардын терилерин бар, ошондо барабанда айланып бүт бардык нерсе кылат да. Менде химикат көп. Просто фактын таап отурган киши жок да. Булар кандай химикат менен иштейт, кандай нерсе менен иштейт? Санитардык жагы сакталганбы? Санитардык жагы сакталган эмес, болгону жумушчуларга душ эле бар, калганы ошолда. Случайно бейинде иштеп жүрөсүң, адамдын денесине сиңет, случайно конок корчосоңчу, кайра эле мына бок жыттанып, мына химикат жыттана бересиң да. Случайно сизге жолугуп калсам, ошондой жыттана берем да менчи. Бейинде иштеген кишилер билет. Анан ошо жыттын бардыгы, химикаттын бардыгы, менде 3 бойну бар. 3 бойну тетең, мисалы үчүн азыр агоротуңа бир койсоң, анын могун төгүп агоротуңа төкчү болсоң, случайно 2 күн кечке жыттанат да. Менде күнүгө
мисалы үчүн 100 кой союлат да, 100 кой союлса, мисалы үчүн 10 үй союлса, ошонун жытын бооктору кайка кетет, кандай болот, буларды мен билбейбиз да биз. Мындай да азыр. Биз үчүн көп бул үмүт боло электе эле ушул нерселер бар болчу. Бирок заводдор кийин курулду да, бир где-то 10 жыл болсо керек, ушу 15 жылбы. Конуш кийинчерээк келди деп Бул атасызбы? конуш баягы завод иштеп аткан убакта туруп калган болчу. Анан эмнегедир сасып атат деп булар көп эле жакшы чуркады эл менен. Эл барып атты, акимиятка барып атты, Аламединге барып атты, чечилген эмес айыл өкмөт убагында. Могу заводдор жанагы Клей завод, жана тооккана булар кийин келип жакын эле болду да, бир көп болсо 10 жыл болду булар келгенине. Ошондон бери бул жыт аябай неме болуп атат. Ичинде мен тиги эмтир начальник айткандай, мен дагы азыр аллергия болуп, тамагымга түшүп эле неме болот. Кыйналып атасыз сүйлөгөндөн. Сүйлөгөндөн дагы анан жөтөлүп. Биздики неоднократная проблема болуп атат ушул заводдор боюнча, бойнялар боюнча, кош заводдорду, клей заводдорду канча жолу заявление жаздык. Биздин балдарыбыздын көбү, чоң кишилердин баары эле практически все эле ооруйт аллергией, бронхиальный астмой, онкобольнойлор дагы абдан көп болуп атат. Меники деле неоднократно мен канча жолу жалоба, заявление жазганбыз. Баары эле мына келди 5000 штраф берди деп эле ошо менен кайра эле жабып коюп атышат да. Чындыгында булардын коргогон үстүнөн мына эл деле айтып атат. Үстүнөн жогорку кеңештин депутаттары азыркы сазывда отургандар болуп атат. Конкретно биз ошо азыр барып туруп ошолорду көрсөтүп беребиз да, кайсы заводдор болуп атат. Невозможно, булардын ичинде моундай килейген курттар ангарларында биз баягыда киргенбиз, моундай килейген курттар жүрүшөт да. Мертвечина, невозможный запах болуп атат. Невозможный запах, могу переработанный, билбейм, булар клейди, оказывается, жана шкуралардын остатоктарын кайнатат экен дагы, ядохимикат кошот экен. Ядохимикат это ацетондун запахы невозможный. Вся роза ветров бизге алып келип атат да ошонун баарынчы. Эмнеге биз айтып атабыз бойняларды да жабылсын деп. Потому что бойнялар мал базар кеткенден кийин бойнялар для чего биякта? Кетсин именно мал базар жакта болобу, ошактан союшсун. Потому что көбү бияктан келип туруп союп кетет. В основном городской жительдер. Алар өпкөлөрүн албайт. Булар өпкөлөрүн мусорга ыргытпайт, канализация ыргытылбайт. Бачок топ чыштап кетет да, ит мышыктардын баары, ихинококтун баары ошондон толуп атат да. Курт кумурскалардын баары практически ошо животныйлардан келип атат. Анан жанагы эртемен турганда кадимкидей вот такой слой пыли. Как будто бы, не знаю, у нас ночью пыль была. Где может быть у нас пыль, если мы все живем в середине? Мен деле үмүттүн жашоочусумун. Нол жерде канча жылдан бери ушул эме уйгурдун териханасы бар экен. Өзүм деле лично кирип чыкканмын. Киргенде маска менен кирбесең көзүңдү жумуп анан киришиң керек. Химикаттар барды. Бул жерде бүт астматик, жаш балдар бар. Эми бизге макул. Жаш балдардын өсүп аткан балдарга кыйын да. Калган жакшы эле. Мисалы үчүн мына арыктардан да постоянно жыт чыгып турат, суу чыгат. Могу жерде 2-3 точка бар, аларды жаап берсин бардыгын ошол жана немелерди говнозор төгөт. Вообще неме болбойт. Мен жерде мисалы үчүн келип, ошо жогору жактакынан келип бир күн менин үйүмө конок болуп кетсе экен, жакшы болот. Ошол жыттарды көрүп кетсем мен багатым ошону. Бир күн эсе, бир күн 10 күн эсе, 10 күн багам. Уже канча жылдан бери мына 10 жылдан бери чыгып кетет атабыз. Эл барса сатып жапарып када жатат, камчак ташып када жатат. Анан мыйырда туралы эчтеке. Карсы токтотсаң, биз канча жолу чыктык. Мен сени эми көрүп атам. Мен мыйырда постоянно келем. Чыгып келет атабыз. Мен мыйырда постоянно жүрөм. Эчтеке келген жок. Мыйырга келгенденчи. 10 жылдан бери сен чыгып келесиң, 10 жылдан бери басып, ооздорун басып келаткан мен. Мурун деген өкмөт иштечи эмес. Мурун өкмөт иштечи эмес. Тура иштечи эмес. Тура арыңга көмүр таратып, ун берип жаап койчу жактарын. Эми иштеп атат. Жөн элек. Азыр барсак соцсетке тарайт азыр, сонун тарап берет. Уйгурдун эмесине да каршы чыгат. Жок, барса барабыз. Барып, киргизбесе койсун, эшигин алдына чейин барыш керек. Камчак ташып жатат. Президентке жатат. Президент көрөт, анан ошо инде жабат. Киргизбесе эмне кылабыз? Киргизбесе да мондай. Киргизбесе дачы. Ойнуга каршы бүт бары жабылсын. Мал базарды жабат турам, ушуну жаба албай калабы. Баргыла.
Мынакей медиа хабтын урматтуу көрөрманы, өзүңүздөр көргөндөй Үмүт конушунун тургундары азыр биз сиздерди жерине алып барабыз деп жатышат. Сиздер Үмүт конушунун тургундарынын үнүн уктуңуздар. Бул жерде абдан мал союлат, ушул заводдон абдан жыт чыгат, химикалык оор зат, жыттанган жыттар чыгат деп айтып берип жатышат. Биз менен бирге болуңуздар. Ташиып келе кайрылбасак башканы ал келбей калды байкачы. Канча жолу кайрылдык, эч кимиси жаптыра албай койду буякта. Биз мынакей азыр заводко жакындап калдык. Ачуу жытты сезип баштадым. Уже тамак ачыша баштады мына. Бул жерден келаткан баарына сурап көрдүм. Сизби? Сиздин заводуңузбу? Аты жөнүңүз ким? Султанов Талай Шамшидинович. Сизге карайт экен бул завод. Мынакей азыр ушунча эл сиздин заводуңузга арызданып келип атат. Бул заводдон чыккан жыт. Менин атым Асель, медиа хабтан келдим. Асель мындайда эл уже келип атышат да. Анан эмнеге жыйынтык болбой атат? Жыйынтык нормально эле, запах эчтең биз экологияны бузган жок. Бирок мен бул жерде Жигит көрсөтсөң, мындайда азыр данный момент государство жер бөлүп берип атат. Азыр кандай строить этип бүтүшөт, и ошо жака көчүп кетебиз. каяка бөлүп беришет? Качан көчөсүздөр? Как они эметишет? кепинде. Буларга жер бөлүнүп берилген. Эми жаңы жерде Элек жаңы бөлүнүп атат. Жаңы коммуникация жок деп күтпөйт басыңар. жок, эми ошо жакта коммуникация коюш керек да. Запах урып атат. Бир койду, бир огородко токчолсоң. Бергенби берди. 3 күн кечке салсык да. Качан келип берди? Силердин боңуңар күнүгө. Кел заводуңузга кирип чыксак болобу? Көрөлү, санитардык жактан жооп береби? 5 киши, мейли 5 киши кирип чыгалы, Кириңиз. Журналист, кара. Бакта азыр тери завод бар. Оңго бурулганда. Тетигинин бары бүт барабандар бар. Молардын баары уже башталды мына. Мурдуңузга житсең жок, чыдай алат, чыдай албайт. Чыдай албайт. бул ачуу жыттан мынакей. Тазалап койгондо булар. Тазалап жетишкен окшойт, э? Чыдай алат. Айланып аткан барабандарга ушу химикат салынат да бугачы. Химикат салынып, могу кычкылдын баары ушундан болот да, химикаттын жыттанып атат да сизге. Мисалы үчүн малдын жүнү жөн эле айланганда жоюлуп кетпейт. Өзүңүздөр көрдүңүздөр тегенде көк болгон тери чыгып атат. Бийинге химикат салынмайынча малдын жүнү жоюлбайт бийинде. Химикат бар. Бийинде ден соолук өлөт, эме болот, бүт бардыгы. Могу запахтын баары ошон үчүн эле кылып атабыз да биз. Оюндан мисалы үчүн айланып атат, өзүңүз көрүп атасыздар. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, 2 барабан айланат, бул барабанда өлбөдөн эле 100дөн 200ге чейин тери салынат. Могу жерде канча барабан бар азыр? Бийинде билбейм, санап көрүш керек аны үчүнчү. Ушунун баары негизи бир моментте кээде иштейт. Өзүңүздөр кандай мынакей бул жерде барабандар айланып жатат деп 2 барабанды көрсөттү. Дээрлик бул жерде 40 барабандай бар дешүү да. Эгер ушунун баардыгы бир учурда айланганда, мондай ачуу жыт көбүрөөк чыгат деп айтышууда. Азыр мына 2 барабан айлангандын өзүндө бул жердин жыты мүмкүн эмес дем алганга. Тиги жерде эмне болот? Уш жерден обработка болот да. Терилер, э? Тигине терилер. Тазаланат, илинет, анан жакка кетет. Ай, бунун эми санитардык жагы кандай я мунун? Ким жооп берет экен? Жооп бербейт да. Кат жок, көрүп атпайсызбы? Вообще жооп бербейт да. Санитардык талапка. Анан ушунун жыты бизге барат мына. Целый Дордойдон баштап уже бери Маявка, Үмүт полный каптайт, ушунун жыты каптайт. Башка жыт чыкпайт бияктан. Ушундай ачуу жыт чыгат. Уже чыдай албай калдык. Бул суу каяктан чыгып атат, каяка кетет? Айттым ғой мен сізге түседі суға. Лотокпен барып тұр деді, жаңағы сайға түседі. Лотокпенен кетеді.
могу аккан суу демек сыртка конушка чыгат экен да, Сыртқа шығады. Жолдың жиегі менен кетет ылдый көсөч. Полия сугарабыз деген болупчу. Бир каток суу агат деп канчы. Менде канализация жок. Канализация жок менде. Менде жанагы сууга кошулат азыр барат. Мына биз азыр тери заводдун ичине кирдик. Бул жерде жетти мен айтып сиздерге жеткире албайм. Өзүңүздөр көргөндөй бул жерде терилер ушундай топтолуп турат. Тиги жактан жуулат экен. А bundan чыккан суу болсо бул жак менен чыгып латокко конушка чыгат экен, элге деп атат. Азыр бизге аны дагы көрсөтүп беребиз деп айтышты. Үмүттүн малдары суу ичет. Анан инфекция жугат аларга. Ачылбайбы бул жак? Ичинен иле ошуптур. Мурун ачылып эле турчу всегда. Рабочийлер жок азыр бүт азыр. Тарап ичкен. Жок, рабочийлер ичинде. Мен билем буларды. Ичинде дейсизби? Бизде да бир жолу обул гаи болуп, ушулса бирдеме кылып текшерип келгенде бизде ичинен иле алган күндөр болгон. Кызыгы чынында эле бул жакта адам аз. Мынакей азыр журналисттер биз жүрөбүз, анан кийин бир 4 тургун жүрөбүз. Башка эч ким жок. Бирок мынакей ушул эшик дайыма эле ачык турчу деп айтып жатышат тургундар. Бул жердин деле жыты мындай ачуу жыт келип атат да. Могу жерде дээрлик канча фура турат азыр? Бул дагы азыр да. Ашык фура бар бул жерде. Бул уйгурдун өзүнүн 70тен ашык фурасы бар болсо, билбейм. Мындай машиналар түтөйт да кетет. Мына азыр ушул жерде биз 20дан ашык фура турат деп айтып жатышат тургундар. Бул жерде терилер экспортталат деп атат. Бул завод канча кишиге карайт ошондо? Мага карайт. Сизге карайт. А бирок азыр тети жакты мага карабайт деп атасыз. Каяк? Тети букалар турган жерде. Мояк жак. Моундан баштап. Мояктан баштап, моякка чейин. Мо жарым элеби? А бул жагы кимге карайт? Билбейсизби? Мен арендага алдым биякты. Кимден алдыңыз? Кимден алдыңыз? Кишиден алдым, Чыңгыз деген байкеден. Фамилиясын айтып коесузбу? Мен билбейт экенмин, карган киши ал. Карган киши? Да. Кимден арендага алып иштетип атканыңызды билбейсизби ошондо? Мен айтып атпайм, Чыңгыз деген байкеден арендага алып иштетип атам. Макул. Арендага алып иштетип атыптырсыз. Бул жагы кимге карарын билбейсиз. Билбейм. Могу жер. Менден сурагыла, пожалуйста. Мейли. Азыр могу жерде биз ичине кирип чыктык. Ичи мындай мүмкүн эмес ал жерде дем алып тургангачы. Сиз кирип көрдүңүз беле? Мен постоянно кирем. С утра до вечера кирем. Санитардык жагы кандай бунун? Текшерилди беле? Это производство. Производство. Вы меня выслушайте. Биз, вот, например, антисанитарияга вот хлорка, вот, хлор жумуш эртең менен вот иштей баштайбыз. Саат 5-те бүтөт жумуш. Бүт тазалап хлорка сеип и кетебиз. Азыр хлорка себилгендегиси бул, таза. Жок еще, азыр деген иштеп, азыр хлорка себиле элек. Мамлекеттен бул жакты текшерип келип турушабы? Келип турушат. Акыркы жолу качан келишти эле? Так. Жок, бир ай кайдагы. Баягы эле келип кетпеди. Ким келди? Акимияттан келди, ветеринариядан келди. Буквально экологиядан келди. Так. Пятница. В ту пятницу. 5-күнү? Ооба. Бул мындай муниципальный келишти. Жооп береби ушул заводуңуз? Жооп берген үчүн келип текшерип анан кетишти да. Могу үмүт конушунан аралыгы мындай туура эле жайгашканбы? Ошолор каралганбы? Мурун туура эле болчу. Азырчы? Биз иштеп баштаганда могу жер үмүт деген жок болчу. 4-5 эле үй бар болчу. Жаңы түшүп аткан үмүт. Бирок до этого вообще домов вот этих не было. Биз иштеп жүргөндө вообще деме жок беле. Үмүт деген жок болчу. Азыр мынакей государство Бакыт Төрөбаев вот айтты, мына жер бөлүндү деп. Азыр тетрики кайсы жакка? Жаңы жерде вот жер бөлүнүптүр. Азыр биз ошол жакты кандай канализация эмелерин кошот. Бизге айтышат, мынакей вот келгиле деп. Биз ошол жакка көчүп кетебиз. Мына могу жерге, например, мына Морекин сарайдын артына азыр микрорайон түшүп атыптыр. По-любому мы отсюда переедем. По-любому. Ну, сейчас люди работают, мен элдерге зарплата беришим керек да. Мен аларды, например, кетирип коюп тура албайм да. Правильно? Ал элдер эчтерсе эмес, бул жактагы эл уланып атпайбы? Уланып барат. Мындай тиги жакта мисалы көчө өстүп атасыз. Ошого карата бир иштер башталдыбы мындай? Көчө турган аракетти көрүп атасыздар? Качантан бери? Канча калды? Буквально
канча 10-20 күн болду ошо жак бөлүнүп атат. Даярдап атасыздар, жасап атасыздар. Курулушун баштадыңыздар. Да. Могу суулар каяка кетет ошондо, могу чыгып аткан суулар? Канализацияга. Канализация жок деп айтышып атпайбы бул жакта? Неге жок? Арыктарга эле чыгып монтип айыларлап кетет деп айтышып атат го. Канализация бар чоң кыз. Канализация бар. Биз, например, вот канализациядан мындай бөлүнөт да, ал мусорду алабыз. Полигонго алып барып төгөбүз биз. Сан полигон деген бар. Штраф салып жүрөт, мыйзам бузуулар болгон деп айтышып атат да. Раньше, да. Раньше было. Это без этого не бывает. Это рабочий цикл. Суулар неге жашыл? Могу жактан жашыл суулар чыгып атат да, эмнеге? Өңгө. Не кошулат териге? Акий таш кошулат. Дагы эмне? Химикаттар бар. Болду. Химикаттар дегенде атай аласызбы, кайсы химикаттар кошулуп атат? Мен билгим келгени, сода кошулат. Болду. Мен билгим келгени ошол химикаттардын мындай абага, анан абадан адамга кандай? Сода акий кошулат. Туз кошулат. Болду. Канализация бар деп атпайбы? Ошону көрсөтүңүзчү. Сыртка дегенде кандай агып чыгат? Сыртка деген арыктарга кошулат деп айтышып атат бул жакта. Жок, труба менен кетет чоңуз. Бул машиналарга сиз жооп берем деп атасыз? Бул машина мен жооп берем. Бул машина Турцияга атат, Россияга атат, Кытайга атат. Кадимкиле шофер балдар кандай кылып иштеп жүрсө водитель, ошондой болуп иштешет булар. Терин жуунуш үчүн аки таш кошулуп атпайбы? Ошол аки таштардын таштары. Мына суу мындан бияка кетет эми. Сыртына чыгалыбы? Каякка кетет бул? Сыртка кетет, мен көрүп турган ичинде труба деген тосуп, сетке тосуп ошону тияка кетет. Эмне болду? Эмне нааразычылык болуп атат? Сасыган үчүн келип атабыз, биз эмне жыргаганыбыздан келип аттырбызбы бияка? Баягыда тетигилердин ичинде ангарларды мондай килеген курттар бар болчу. Өлө сасык, мертвечина невозможная была. Не надо сказки придумывать. Биз просто бул собрание болсо, бир жума мурун группага айтылган, биякта көбүнчө рабочийлер деле бар экен ошо биздин группада. Алар, конечно, тазалап жыйнап коюшту. Өлгөндөй тетигин баары сасык болчу баягы. Не надо мага. Силер болсо эме как его, акчанын тиги уйгурдун акчасын тиги көзүңөргө жаап алып туруп кыйын боло бербей элечи. Калп эле тиги акчага. Ой, не надо. Акчаны жеп алып туруп отурасыңар. Ошо даже Кудайдан коркпойсуңар. Уже түзөп коесуңар калп эле. Баарын тазалап туруп, мына 5 дней тому назад вонь невозможная была. Приехали сюда, пришли активисты, после этого стало уже, вот, воздух уже более чище стал. Бул дагы тери заводпу? Бул дагы тери завод. Эко бири-бирине байланыш эмес, Бул жактын ээси башка. Ээси ким? Бирок булар болсо, у них они поставляют, видно, в одно место. Потому что они, видите, вот завод, вот остальные, вот эти кожу обрабатывают. Потом вот это вот с кожи выдирают, получается, вот эти жиры, края, которые не нужны. И потом эти клей-заводы варят в чаны свои. Они все взаимодействуют между собой. Между собой почему? Потому что реально, если не будет кожи, не будет клей-заводов, потому что нечего будет обрабатывать. Биз азыр мына Үмүт конушундагы экинчи заводдордун биринде турабыз. Бул жакта дагы тери иштетилет деп тургундар айтып жатышат. Ден соолук таасир тийгеним бул баягы такай эле мен өзүм как раз эң биринчи көчөдө мен жашайм. Тери заводдон кийин жыттым баарым мага келет биринчи. Анан башында тамагым ооруп жүрдү. Катуу ооруп жүрдү. Больницага көрдүм, антминтем. Больница деле айтты. Ошонун диагноздору бүт бар. Сен таза абага көчүшүң керек. Таза абага көчкөндө эптеп салып алган үйүм болсо, элде олигарх болбосо майка көчөм мен. Деп ошентип жалаңаш эшиктин четинен эле тамак ооруп атып, ошол сол жактагы голосовой связканы нерв өлүптүр. Тамак ооруй берип. Азыр да кичине бая дары ичип көрүнүп калган үчүн азыр шыбырап кичине үнүм чыгып калды. Мен такыр эле сүйлөй албай калгам. Телефонго сүйлөй албай ошентип калгам. Бок-соктордун бүт ушула. Боктоодун бүт төгүлүп чыгатчы. Могу жактан бүт турбадан келет, бияктан бүт коюлат, мындан суу кетет. Суу кеткен тияка барат да,
поля кечет же колдор жуйт элдерчи. Оор конечно пайда болот. Канализацияны жерден чыгарып коюптур, көрдүңбү? Onu gördүңбү? Onu Жок, кийине жерде канализация могуга кошуп коюптур. Мына азыр Үмүт конушунун тургундары дээрлик бул жерге 60-70 адам чогулду. Азыр бизге бул жакта иштетилген заводдордун баардыгын көрсөтүп, бирден ичине кирип көрүп чыккылачы силер дагы деп айтып жатышат. Биз азыр мына эл менен кошо жүргөн учурубуз. Монда канча оорчу? Мына биз азыр ичеги иштеткен заводко келдик. Бул жакта тургундар айтып жатышат, адатта бул завод ачык эле турчу. Мынакей бүгүн эле жабык деп айтышууда. Бизге азыр бул жакта ачышабы, жокпу белгисиз. Ишкермин ошол жерде. Ишкерсиз, иштетесиз. Сиздин заводуңузбу? Завод эмес, мындай эле частный кичинекей. Завод. Частный. Ээси ким бул жактын? Биз. Сизсиз. Мынакей мочо эл азыр ушул заводдон аябай уулуу жыт чыгат. Биз аны жыттап атабыз. Балдарыбыз ооруп атат. Арабызда каза болуп кеткендер бар деп нааразы болуп, мынакей бизди чакырышты. Биз ушул элдин суроосу боюнча сиздерге келдик. Берден Санитардык абалы кандай, мыйзамдуулугу кандай, документтериңиз кандай? Эчтем иштетип карындаш, биринчиден. Эмне иштетесиз? Экинчиден берден 9 кат жудурабыз, 40 кабат. Ошону жудурабыз болот, только адам башка эч жумуш жок берде. Не жудурабыз? 9 кат, 40 кабат. Ичеги? Ичеги 9 кат, ичеги башка, 9 кат башка. Башка дегенде кандай ал? Ичеги да ал деле. Айырмасы эмне? Ичи менен ичеги. Нечего ачып туруп 3 активист кирип. Жок, мындай кылалы. Уксаңар, нерден 3 киши киргиле, 3 киши. 3 киши меме кылайлы. Жашынакай. Тынчыраак кылгыла өзүңөр да турабы, 3 киши келет, кирип көрөт. Үчөө деди, үчөөнү эле киргизбейсизби? Бол, байке. Болду. Чыкыла. Үчөө деди го. Мен операторым киргиз коесуздар. Операторымды киргиз койгула. Мен операторым. Мен операторым бул. Анан киресиңер бак. Бул жакты эмне тазалап жетиштиңиздерби? Постоянно ушундай карындаш бизде. Бизде мындай эч химикат эч неме жок. Турабы? Химикат болсо айтсаңар болот. Бус менен жок. Ой, силер мурдуңар сынып калды бей. Силер мурдуңар уша көрүп калды да. Мурун көңгөн эмес, эже бул туз менен жуулат. Химикат эчтең болбойт. Эже химикат болсо анда бир жөн. Айтат элек силерге. Мына 9 кап жерде жуулат мынакей. Мына аялдар ушул жерде иштешет. Бул да жөн эле кирип кетип атат го. Житпит жок. Эсине жит дей турган болсоңор, бул өзү мисалы буну жей турган меме. Ким жейт муну? Элдин баары эле жейт, сиз деле жейсиз да. Эмне кылып жейт муну? 9ка жеген эмес. Жок, именно муну ким жейт? Муну үйдөн жейм мен, тазалап. Бул каяка кетет? Муну ким жейт? Бул каяка кетет байке? Ким жейт? Ошону айтпайсыңар. Кытайга отправить этет. Ооба. Каяка кетет бул? Жооп бербейсизби суроого? Каяка ортасыз? Сен деле жейсиңер. Айтып бербейсизби каяка кетет? Карындаш бул Кытайга экспорттойсузбу? Кытайга экспорт болот. Жуулуп бүткөндөн кийин муну холодильникке салабыз. Холодильникке салып, КамАЗ холодильникке салынат бул. КамАЗ менен холодильник менен только холодильникке түшөт бул болду. Сиз демек уулуу эч кандай химикат Андай химикат эчтеңке кошулбайт. Любой эксперт такой сураган. Андай меме кошулбайт. А могу завод санитардык жооп береби? Жооп берет. Жагынан. Жооп берет. Мамлекеттен бирөө жарым Бар. келип текшерет. Келип текшерет, бардыгы текшерет. Документ бүт как положено бар. Элге булар айтып атат да мына. Муну детесин тартсаң, муну сен деле жейсиң дейт. Мындан бир нерсе жасайт да турабы? Жуулуп тазаланат. Жок, муну жуулуп тазаланган ушулда. Андан эле. Эми жуулат. Ана муну бизге бирдеке жасап келеткен да, значит, эмне жасайт мындан? Мына. Кыргыздар өзүбүз эле уулап атабыз, өзүбүз эле отравление кылып атабыз да, эмне? Башка бирөө кылып берип атабы бизге. Карачы, муну эмне деген? Сен деле жейсиң муну деп атат мисалы. Мисалы да? О жерге мен уже невозможно турганга болбой калды уже. Чыдабай калдым.
Келиңиз, сизге суроолор бар. Могу суулар каяка кетет? Канализацияга кетет. Канализация барбы сизде? Бар. Көрсөтө аласызбы? Не. Канализацияңызды? Бар, бүт бар. Холодильник болобу? Не жасалат байке булардан? Кытайдан кетет, билбейм. Кытайда сатып, Кытайда согулуп алып жетеш. Могу суу, мондай, могу жердин баары азыр суу экен да. Ушул жерде жууйт экенсиздер, мисалы. Анан суу мындайдан агып, кана каяка кетет? Суу каяка кетет? Арык менен? Сыртка чыгып, сыртта канализация. А могулар эмне? Ушуга саласыздарбы? Туз менен эле суу мынакей. Эч зыян химия, эчтеке жок. Мына туз, суу. Могу даярбы, э? Даяр эмес, суулар жуулуп тазаланат эже. Шуну жуйбуз да. Жуула эле жерге кирип алып эле жуулган жок деп чыгасыз да сиз эже. А монун ичине эмне саласыздарбы? Буга свежий салат. Свежий, жаңы келгенде. Айландырасыздар? А эмнеге айландырылат? Тазаланат. Ичине суу куюп жуйсуздар. Аны алып чыгып да кол менен жуйсуздар. Эч деле зыяны жок мунун. Эч деле зыяны жок. Туз менен эле суу. Бул башка эчтеке. И то заказ болгондо келип иштейбиз. А так иштебиз. Бир жумада 2 жолу келип иштейбиз. А мунун үстүнө эмне себилген? Бул туз. Туз ушинтип келет. Эчтеке жок. Мынакей туз. Башка эчтеке жок. Деген тузду алып эч кандай жыты деле жок мына. Эчтеке жыты жок. Туз бул жөн эле. Туз менен эле жанагы бойнидан муну туздап келишет, биз жууп тазалайбыз. Жүр, соңузду көрсөтүңүзчү. Бактан кеткен сен боксок катагында. Бок жок берди. Андай бок буба, бок отту жок берди. Жууп атпайсызбы бирок? Саркынды суу чыгып атпайбы? Саркынды суу анын тиги тура эмес эле атат бокто. Кандай түшпөйсүз, буякта эч химикат жок. Туз менен суу ичпейсиз. Анан бияка канализацияга кетет. Канализацияда бар бүттүк эмес бар. Кана суу, кана. Кайдакы? Канализация түшүп көрүнүп турмак. Жүрүңүздөр, эшикке чыгып элдин суроолоруна да жооп бериңизчи. Не болду ал жерде? Могу айланаңыз аябай таза эмес экен да. Биздин айланабыз эми ар ким өзүнүн территориясына жооп берет, карындаш. Здесь прямо они сейчас, наверное, выкидывали. Да, вот. Сейчас вот. Каны кетеле экен, э? Да, вот они же кидали, видать, не успели, то что вы сюда. Муну ким ыргытты я? Кандай доказательство керек да? Мунун ичинде экен, мунун ичинде. Но вообще туура эмес, кыргыз адам мындай кылбайт аттын башынчы. Уалда ногучу. Азыр канча чымын келет буга, курттайт. Чирейт. Иттер келет, иттер жейт муну. Улузак чыгат да мына. О, да, чиригенде кетти там. Сасыйып, чирийт. Ким жооп берет буга? Ким таштады я муну? Билбейсиздер. Ушулар. Жакыныраак ушул экен да? Өзүңөрдүн акчаңарды отрабатывать этип отуруп бергиле. 20 жылда жашайсыңар, каякта жашайсың? Очистойдун сасыгы өлө. При чем тут очистной? Бизге не надо указать. Атты жаңы эле союшкан окшойт. Каны менен дагы жатат. Тургундар алып чыгып аны көрсөтүштү. Люкка салып коюшуптур. Здесь вот очень много, вот здесь вот весь паз полный был кожи. Опять обновляют, получается, себе. Вот эти барабаны и работали. Здесь кожи вот так вот. У нас даже видео есть. Прям до самых потолков собраны были здесь кожи. Вот у них барабаны, они до сих пор и стоят у них. Они сейчас, видите, вот кожу как выжимают. Вот это переработку. Вот они вон там вот кожу свою тоже просто побросали. Сейчас они здесь в стройку расширяют свой завод, понимаете? А был завод салынып атабы, э? Нет, он работал здесь, вот такой. Вот так вот узкий был. Здесь аж вони невозможная была здесь тоже. Здесь девушки еще молодые работали. Говорят, что кто-то из них даже когда онкологией заболел, их уволили.
Вот, у них это вот они этот, расширяются, видите, из-за того, что мы ничего не можем сделать, они так думают. У них расширение, это уже вот то же самое. Вот отсюда начиная, вот у них или с этой стороны, сейчас вот так, и потом вот с той стороны у них. Невозможно, они здесь, везде у них арендаторы разные здесь. Кто-то клей, кто-то там, не знаю, курей своих держит. Еще тут есть шерсть, они постоянно вонючую шерсть какую-то жгут, они, я не знаю, что они перерабатывают, шерстяные какие-то изделия, что ли. Ичинде бир нече завод бар экен да, могу жердечи, ар кайсы. Она еще, видите, опять здесь запах невозможный был. Они тоже почистили яхты. У нас клеезавода нету. А вот здесь что у вас перерабатывается? День и ночь ацетоном воняет. Что здесь у вас находится? Конкретно скажите. Женщина, вы не ругаетесь. Во-первых, не женщина. В прошлый раз на видео вы неоднократно нашим грубили, говорили, разговаривайте на русском языке. Выгоняли. У нас тоже есть видео. Я разговариваю на русском, да, я русскоязычная. Понятно. А почему вы требовали с наших жителей, чтобы они, когда они приходили сюда, неоднократно говорили, то, что здесь воняет, почему вы в этот момент закрывали перед носом забор? Вы ходили на ту сторону, когда клеем воняло? Конечно, ходили, а мы что, должны были вам отчет давать? Тим, посмотреть. Если вам нечего скрывать, если вони нету, мы бы сюда бы просто... Вызывайте милицию, Вот вы вызывайте, вам это надо, вызывайте. А почему вы зашли тогда на территорию? А потому что у вас ворота были открыты, и мы посмотрели, никого нету. Потому что здесь у вас, видите, у всех арендаторов другие хозяева, правильно? А почему вы не вышли? Это не касается, понимаете? Касается. Если бы нам бы здесь делать нечего было бы, если бы ваши заводы бы нам не причиняли бы никакого вреда. И между прочим, есть разговор, где вы угрожали нашему жителю о том, что он вот здесь вот снимал ваши, когда КамАЗы заезжают день и ночь, здесь грейдера работают. А почему вы угрожаете? Если у нас Нет, а почему вы угрожаете? Вы что, хотите... Где сельское хозяйство? Где? Здесь у нас сельское... Это территория сельскохозяйственная. Ну, а почему это промзоны, что ли? Женщина, мы должны... Здесь промзоны, да, у вас находят? Мы должны свиней разводить. Это СТФ. Кто вам сказал? Свиней разводили при Советском Союзе. Советский Союз уже давно развалился. Вы не имеете права здесь держать свиней. Ни птиц, ни свиней вы здесь не имеете права. У себя дома свиней держите, понятно? Если у вас сельскохозяйственное, где? Женщина, дайте мне хоть слово. Нет, а вот где? Вы мне сейчас покажите, где у вас здесь ферма? Принесут предписание закрыться полностью. Мы закроемся. Мы закроемся. Понимаете? Ну сейчас, чтобы пришло к вам предписание, мы должны показать доказательства, правильно? На той неделе приезжали люди, которые привозили предписание. У нас была проверка. Без проблем. Приходите с предписанием, я вас всех проведу. Ну сейчас мы вот здесь посмотрим. Всех принесите мне бумагу, я вам покажу, проведу в каждое помещение. Но оказывается, до этого журналисты приходили, вы их, оказывается, выгоняли. Нет, я не выгоняла. Все вот же говорят же. Я не выгоняла их, я выгнала опять, потому что они пришли незаконно. Можете ли рассказать, какие вот заводы это, что они обрабатывают тут? Говорят, вот клей-завод есть тут. У нас нету клей-завода, как вы не понимаете. Ну вы принесите предписание, чтобы я вам законно вы говорите, что здесь сельхозназначение. А почему вы промзоны устраиваете здесь? Министр сам приезжал, проверял. Ну почему вот, значит, на министра мы тоже напишем заявление. Значит, он брал деньги из-за этого сельхозназначения, сделал здесь промзоны. Бяктан не иштетилет? Иіс чыгарасыздар койдун терисинен, жүндөн. Урматтуу Камчыбек Кыдырышевич, биз жалпы Үмүт конушунун атынан кайрылып атабыз. Ушул конушка мына канча жылдан бери ушул биздин конуштун айланасындагы тери завод бар, клей завод бар, бойын үйлөр бар, мал базар бар. Ушунун баары 4-5 жылдан бери жабылабыз деп, жылдан жылга биздикин жаппай атат. Мунун жытынан канчалаган аллергический оорулар болуп атат. Ушунун жынынан онкологический оорулар көбөйүп атат. Жакында ушул онкологический оорудан биздин активибиз эжебизде өтүп да кетти. Балдарды аябай оорутуп чет мамлекетке дарылаткандардан бери бар. Биз сиздерден бир бюджеттен акча бөлүп берип, көчө салып бер же свет салып бер деп эч кандай бир акчаны требовать этпейбиз. Биз болгону эле сиздердин астыңыздарда госоргандар иштерин так алып барбай атат. Так алып барбай атат дегенибиз мына санап станция келет, эшигин жабат, жабылмыш болот. Экотекс инспекция келет.
баарынан результат жок, эч кандай жыйынтык жоктугунан мына бүгүн сиздерге кайрылып атабыз. Сураныч биздин жалпы Үмүт элинен ушул бир суранычын чечип берүүсүңөрдү суранам. Кыскасы мындай экен да, көйгөй бул жерде чоң экен. Мынакей заводторуңуздарды кирип чыктык, көрдүк. Сиз деле аны кирип көргөндүрсүз буга чейин. Көрдүңүз да туурабы? Баргансыз ичине, киргенсиз. Могу жытка сиз өзүңүз каякта жашайсыз мисалы? Өзүм мен 5 имкерен жашайм. Бул жакта жашабайт экенсиз. Демек, мындай сиз үчүн бул өтө деле чоң көйгөй болбошу мүмкүн. Ач бала менен ток бала ойнобойт дегендей эле болуп калбайбы бул жагы? Жок, андай болбойт. Анткени деген ар бир маселени биз ордуна чыгып чечкенге аракет кылып атабыз. Мен бияка келгеним эле 1 айдан кичине ашты. Ошого байланыштуу даже эме да. Бул жерге 4-5 жолу уже жума сайын эле келип жүрөбүз да Үмүткө. Үмүттүн көйгөйүн бүт эле билебиз. Эмне көйгөйү бар? Бул аймакта 2 тери завод бар. Бирөөсү юридикалык жагынан бүт уже жабык. Текшерүүлөр өткөн. Могу суу эмне? Бул дренаж. Бул жерде деген грунтовый воды деп коет. 1 метр, 2 метр казганда эле суу чыгат. Дренаждар ушинтип чогулуп, анан акырындап кете берет да сууларчы. Дренаждын өзүнүн ушундай эмеси бар. Свойство да, так скажем. Анан деген дренаждарды быйыл тазаланга катуу жолдонгон. Буюрса эмки жумада уже полный ушу пригород аймагында дренаждарды тазалоо иштери башталат. Тазалоо иштери дегениңизден суроо берейин. Мисалы могу заводду биз жаңы эле кыдырып чыктык да, ал жерде малдын баштары жатат, буттары жатат, мындай өлүктөр жатат. Аларды могу заводдор өздөрү караш керек беле, тазалаш керек беле? Албетте, албетте. Алардын территориясы, ал деген жеке менчик территориясы. Могу заводдордун канализациясы барбы? Демек алар сыртка чыкпайт, баягы центральный канализацияга кошулат деп айтат. Ошол чынбы? Ошону мен азыр тактап туруп 100% жооп болгондой болсун. Азыр эми текшериш керек да анын баарын. Аяка деген эми мен кирип ачкыла көргөзгүлө деген эми укугум жок да. Биз көрүп чыктык. Сиз укугуңуз бар да, сиз деген бул жакта конуш үчүн сиз жооп берип атпайсызбы? Сиз башчы болуп атасыз. Булар сиздин территорияңызда. Бул деген жеке менчик да. Жеке менчикке кантип кирмек элем? Бирок сизге жайгашкан неме катары ошон үчүн акимият менен биргеликте иш алып барылып атат. Дренаж деп калдыңыз. Мынакей, могу мал азыр ушул жерден суу ичип атат. Бул малды эртең кайра эле адам жейт да. Мындай бул малга жуккан оору кайра эле адамга жугат да. Биз мындай элдин ден соолугун дагы камсыздашыбыз керек да. Ошон үчүн эртерээк баштасаңыздар жакшы болмок беле бул иштечи. Мен келгениме 1 ай болду да. Каттын баары жолдонгон. Мен кирип туруп эле ачкыла, кылгыла, көргүлө деген эми кичине туура эмес болуп калат. Медиа хаб Үмүт конушунун эли менен жолугуп кеткенден кийин 22 апрелде мэрия өкүлдөрү, мамлекеттик мекемелердин кызматкерлери жана Бишкек шаардык кеңештин депутаттары жыйын уюштурду. Бул жыйынга биз дагы катыштык. Анда конуштун тургундары бир катар маселелерди айтып, өзгөчө тери заводдордон чыккан химиялык жыт конуштун башкы көйгөйү болуп жатканын белгиледи. Бул боюнча биз дагы суроолорду берели дегенбиз. Бирок эл өкүлдөрү жана вице-мэр Рамис Алиев азыр биз жерине барып, заводдорго кирип, жытын жыттап сезели, анан суроолорго жооп берели деп убада кылышты. Деген менен заводдордун алдына барганда ичине киргенге аракет дагы кылышкан жок. Вице-мэр Рамис Алиев болсо, бул жеке мүлк, биз азыр бул жакка кире албайбыз деген шылтоосун айтып кутулду. Вот сейчас он приедет, я извиняюсь, на камеру говорю, будет колхоз. Ничего не будет. Сиз как раз ал айтат, Сиз жактан айттыңыз, анан бул жака келип, давайте по факту көрөлү дедик. Биз ушуга таянып келдик. киргизбей это. Так, ладно. Вот эмне кыласыз дальше? Вот у вас правоохранительные органы стоят. Что мне, арестовать их? Ал эми элге алдыда комиссия түзүп, текшерүү жүргүзөбүз, анан тиешелүү чараларды көрөбүз деген убадасын берип кетти. Эми Үмүт элинде бул убада качан аткарылат деген суроо ачык бойдон турат. Биз буга чейин арыздын негизинде пландан тышкары текшерүү жүргүзүлүп, бул Торгар трейд менен 1 келтиди. Өкөнүнө штраф салынган 40 000 сомдон. Азыркы момент азыр өкөтөн иштебей эле турат, бирок алардын ордуна жаңы организациялар келген, талай групп келген да. Анан ал боюнча биз Минэкономдон жиберсек, алар пландын негизинде деп бизге открытие этип койду. Пландык текшерүү жүргүзүлөт деп. План текшерүү жүргүзүлдү десек, талай групп жаңы эле түзүлгөн экен, алга биз 3 жылга чейин кире албайбыз да. Бул жерде да клей завод бар болчу, менин билишим боюнча, элдердин арызынын негизинде келгенбиз. Анан былтыр билесиздер, субъект предпринимательстволорун текшерүү боюнча мораторий бар болчу. Ошонун негизинде көп текшерүү болгон эмес, сүйлөшүү жолдору менен
птица фабриканы жаптык, бир клей заводду жаптык. Былтыр мен келгенде тоже быйыл, то есть 20 январда келгенде могу азыркы 1-кожзавод иштебей эле турган. Ичине кирип чыкканбыз, бирок бул жерде да нарушение бар, аны белгилеп кетиш керек. Анткени бир 200-300дөй бука байланат экен ал жерде. Ал да болду да. Шаардын четинде болуш керек. Шаардан за пределами города. Демек ошол мыйзам бузуулар катталган буга чейин эле, Сиздер билгенсиздер ошол мыйзам бузууларды. Кандай чара көрүлгөн? Биз тиешелүү органдар, бул ветслужба, госэкотехинспекцияларга кат жолдоп, чогуу комиссионуна келгенбиз. Алар жана сиздерге деле айтып кетпедиби? Азыр мыйзам боюнча бир текшерүү үчүн Минэкономдон согласование жүргүзүш керек да. Минэконом добро берсе, макулдук берсе, текшерүүгө болот. Анан биз да специалист эмеспиз. Могу пункттун 377-токтомдун бул пункту нормага туура келбей атат. Биз азыр могу жыт боюнча, анан жилой үйлөргө жакын болгон боюнча эле сөз жүргүзүп атабыз. Но бирок сиздерге кошулабыз. Бул промзона шаардын четинде болуш керек. Азыр жанагыда айтып кеттим эле, бул маселе өкмөттүн деңгээлинде да көтөрүлүп, Сокулук районунун жаңы жер айыл өкмөттүн аймагында ушу именно кожзаводдорго 99 гектар жер бөлүп берип, ошол жерге строительствосу пландаштырылып атат да. Ошол жака көчүшөт алдыда. Көчүшөт. Мына биз Үмүт конушунун тургундарынын үнүн уктук. Элди ээрчи бир нече заводко дагы кирип чыктык. Ошондой эле пригородный айыл өкмөтүнүн башчысына дагы суроолорубузду узаттык. Ал бизге бул аймакта Сибирь жарасынын очогу бар экенин билдирип, алдыда бул заводдордагы текшерилет, комиссия түзүлөт, анан кийин аларга тиешелүү чаралар көрүлөт деп ишендиргенге аракет кылды. Сиз медиа хабты көрдүңүз. Мен аты жөнүм Асель Шамилова. Эгерде сиз жашаган аймакта, сиз жашаган конушта кандайдыр бир көйгөй бар болсо, комментарийге жазыңыз. Кийинки көрүшкөнчө аман туруңуз.